И, уважаемые участники, спасибо большое за ваше время. Сейчас особое такое занятое время. И сегодняшний вебинар у нас является последним в цикле вебинаров, которые мы вели на протяжении всего проекта, 15-й. Сегодня у нас такая очень достаточно важная тема. Мы хотели бы поговорить с вами о важности реагирования религиозных организаций, да, на вызовы коронавируса, да, о религиозной чувствительности и терпимости во время пандемии. Вот. И поэтому я сейчас передаю слово нашему уважаемому модератору, чтобы мы смогли начать наш вебинар. И других наших участников мы будем ждать во время нашего вебинара, чтобы они подключились. Да? Да. Спасибо большое, Айпери. Добрый день, уважаемые участники семинара. Салам алейкум всем. И наша тема, мы продолжаем этот цикл, и сегодня мы его завершаем. Это завершающее финальное мероприятие. И будет посвящена тому, что все-таки значит религиозная чувствительность, взаимодействие между представителями разных конфессий в такое кризисное время, чему мы научились, какие рекомендации мы можем дать, чтобы в будущем при повторении подобных случаев, не хотелось бы, чтобы такие случаи повторялись, мы могли более успешно, более своевременно реагировать. Наша работа будет поставлена следующим образом. Сначала у нас по программе обмен мнениями, рекомендациями, видениями, пожеланиями, наблюдениями со стороны участников. И далее у нас приглашен теолог Сорского государственного университета. Это достаточно известный, уважаемый человек, это доктор наук, обучавшийся и в Турции, господин Зайнабедин Аджимаматов. И вот в этой связи я вижу, у нас есть, подключается еще участник с военного городка. Но мне хотелось бы предложить слово. Я просто смотрю эту картинку, я никого так не выбираю. У меня идет Айпери, потом моя картинка, потом Зайнабедин Аджим, и потом у нас идет протоиерей Алексий. Отец Алексий, может быть, с вас начнем? Вы постоянно активный участник, все прекрасно помните ту канву наших обсуждений, которые были, происходили. С вашей точки зрения, с вашего опыта, что можно было бы улучшить во взаимоотношениях разных религиозных организаций в такое критическое время? Я просто хочу напомнить, у нас в Аше недавно было мероприятие с журналистами. И у журналистов был вопрос, они же работали как и врачи в том числе, да? И они говорили о важности физической и физическо-психологического здоровья журналистов, да, потому что люди испытывают стресс. Говорили о том, что было бы хорошо иметь какие-то рекомендации медицинского плана, которых не было раньше. Да, как работать в красной зоне, какие протоколы должны быть, что делать и чем заниматься. У меня просто телефон упал. С вашей точки зрения, с ваших наблюдений, с вашего опыта, что можно было бы добавить, рассказать, поделиться? Здравствуйте. Всех благодарю за приглашение. Кстати, раз скажу, что мне очень интересно, когда приглашают. И, в общем, даже когда я не выступаю, я очень рад послушать интересные мысли чьи-то, предложения, взгляды. Есть возможность обдумать. Но здесь я могу в данном случае сказать, что улучшить, конечно, всегда есть какие-то границы, есть всегда свои какие-то перспективы, всегда можно улучшать, но нам бы сохранить те связи, налаженные связи волонтерской, добровольной активности между людьми, тут уже вне зависимости конфессии, вне зависимости национальности, когда на пике пандемии летом сколько людей, десятков людей, может быть, сотен даже, действительно сотен, это в Бишкеке и по всему Кыргызстану, объединились без санкций сверху, без каких-то требований, сами добровольно, кто чем мог,
у кого были машины, автомобили, у кого были возможности продуктами помогать. Вот хотелось бы первое предложение и пожелание, чтобы вот у людей остались эти контакты. Вот и хочется верить и надеяться, что те, кто тогда потрудились вместе, они сохранили эти связи. И если, не дай бог, возникнет необходимость, чтобы опять эти люди смогли вместе взаимодействовать, потому что у них уже есть опыт. Ну а во-вторых, конечно, что улучшать? В данный момент наблюдается тенденция, я со своей стороны могу это сказать, даже на уровне моей семьи, моя мама дома очень внимательно следит за динамикой вот этой эпидемии. Каждый день смотрит выпуски штаба. Но как-то вот я услышал совсем недавно, она вот разговаривала со своей сестрой и говорит, этот страх пропал. Как в прошлом году был страх еще прям такой парализующий, а сейчас, да, вот внимания, но этого страха нет. С одной стороны, конечно, это хорошо, но с другой стороны, на улице мы видим, как люди, многие, например, уже совсем игнорируют элементарные вот эти вот требования по гигиене, этой безопасности, этой дистанции иногда. А это приводит, мы в статистику видим, число увеличивается, люди болеют. Вот поэтому здесь, возможно, с нашей стороны где-то есть задача у религиозных организаций своим верующим напоминать, что эти требования, вот эти вот эпидемиологической безопасности, они ведь совсем простые. Их соблюдать очень несложно. Не нужно их игнорировать. Надо радоваться, что ничего особенного от нас не требуют, но напоминать своим верующим о важности. Тем более здесь духовный вопрос о том, что если даже человек сам лично не очень беспокоится со своим здоровьем, то надо беспокоиться, у нас есть долг, обязанность беспокоиться о здоровье ближних. То есть не быть причиной болезни чужих, других людей, окружающих, источником заражения, это очень важно. Вот. Также, конечно, психологический момент. Вот. Мы во время, когда были ограничены в домах, находились, впервые столкнулись с такой проблемой и начали развиваться в удаленном режиме, то есть проповедь, даже немного богослужения, общения, назидания. То есть верующие люди, могу говорить за православных христиан, вот за это время по пандемии, находясь особенно в домах во время этого локдауна не очень длинного, может быть, даже больше узнали, повысили свой уровень духовного образования, академического, больше, чем если бы они посещали богослужение. Потому что приходим на службы молиться, и проповедь бывает, она всегда должна быть 10-15 минут, это по психологии мы знаем. Человек уже дольше 15 минут новый материал трудно воспринимает. Так что мы придерживаемся этих, конечно, где-то рекомендаций. А когда люди были дома, то рассылая материалы, видеоматериалы, текст, у людей была возможность у верующих задуматься, перечитать, вдуматься, вглядеться, так сказать, разобраться. То есть поэтому здесь у нас опять есть наработанная система, то есть много-много верующих людей, пожилых людей, которые не очень активно сотовыми телефонами, со смартфонами были до этого, а теперь им пришлось, они научились, они владеют этими возможностями WhatsApp, возможностями Zoom даже. То есть это приобретение, конечно, несомненно. Поэтому здесь тоже в такой сфере можно, опять же, работать, то есть рассылать материалы. И опять же, не только религиозного по своим группам, но, может быть, создавать какие-то ролики о том, что мы все жители Кыргызстана, вне зависимости от национальности, от вероисповедания, мы же все сограждане, мы соотечественники, мы добрые соседи, мы добрые друзья. Поэтому чтобы каждый на своем месте где-то сейчас в наше время наблюдал, если он видит человека, где-то кто-то попала, семья, какую-то нужду, беду, сам, если помочь не может, такое же может быть, например, материальных возможностей или чего-то еще нет, то чтобы не проходил мимо, не оставлял как на волю Божию, а обратился по своим этим возможностям в своих группах,
что вот, а может быть, кто-то может им помочь, вопрос такой решить. Вот такое предложение есть, что не только о себе думать, а может быть, информировать о тех, кто нуждается в нашей помощи. Вот такое у меня есть предложение. Да, хорошо, спасибо. Спасибо большое. Я думаю, хорошее предложение. Ну, я опять же вот пойду по тем окошкам, как у меня освободились. У нас все подключаются новые люди. У меня здесь стоит Равшан Аджи. Равшан Аджи, саламатсыз. Бизденспе? Равшан Аджи. Ну, написано, что микрофон включен, видео нет. Наверное, чуть-чуть проблемы со связью. Далее у меня стоит здесь госпожа Алина. Ой, Залина, извиняюсь, Залина. Так, это у нас кто? Джунус. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я прошу прощения, у меня было параллельное мероприятие, и я тоже не сейчас. Немножко неудобно подключаться к этому. Да. Ну, у вас там идет этот Назгуль Кадырназарова. Ну, мы видим картинки, а не тому, что написано, да? Ну, хорошо. Давайте дальше, да? Так, Залина им с нами, да, она? Ну, наверное, позже подсоединиться. Я видел надпись о том, что Кыргыз Альянс с нами. Респект, Мурза. Ну вот, как перекличка начинается, людей как бы не особо-то это. Так, вижу... Я с вами, но у меня семинар идет, поэтому я не могу что-то. Я только могу слышать вас. Простите, хорошо, пожалуйста. хорошо, да. Вижу Малику из общины Бахаи. Вы здесь? Малика. Да. Не могли бы, да, здравствуйте еще раз, не могли бы вы поделиться теперь с нами о том, что делала ваша община, ну, скажем так, для того, чтобы защитить и физическое, и психологическое здоровье ваших прихожан, какую помощь оказывали соседям, друзьям, и чтобы вы порекомендовали государству или, например, госкомиссии по делам религии, какие меры были бы полезны для того, чтобы улучшить работу и взаимодействие между религиозными организациями, внутри самих организаций, между религиозными организациями и государственными органами. Буквально вкратце, большой доклад не надо, вот из вашего наблюдения, из вашего опыта. Да, хорошо. Всем здравствуйте еще раз. Спасибо большое за организованное пространство. Если вкратце рассказать, то, конечно, это были вызовы, да, для многих людей. И что мы делали? Что делали люди, да? Самое первое, это, как вы уже сказали, что это было немножко психологически тяжело, да, сколько новостей, и разные новости были. И самое первое, это месяц совместно с верующими, друзьями, соседями проводили встречи. Не встречи, а онлайн-встречи. Было организовано пространство онлайн, где вместе совещались вообще. И, как уже было сказано, был страх, да, у многих людей, особенно у взрослого поколения, а у молодежи немножко было недоверие, да, например. И тогда были организованы такие пространства, и очень важный момент был, что были организованы молитвенные встречи онлайн, где люди вместе подключались и вместе читали молитвы за человечество, за здоровье, за вообще развитие духовных качеств. И эти молитвенные встречи проходили по всему миру, и также здесь, в Кыргызстане, куда присоединился любой кто желающий. Вот. Также проводились встречи размышления. Очень важно, я думаю, важный был момент, чтобы люди размышляли и анализировали, да, и думали о том, что они, каждый из них может сделать какой вклад, да, в эту ситуацию, какие творческие пути, как поддержать друг друга, также соседей, людей, общества, да.
Давайте я вкратце просто поделюсь двумя проектами молодежи, которые были инициированы молодежью совместно с всеми друзьями, которые во время пандемии, карантина, они собирали продукты, как вы знаете, например, это опыт района, да, как я написала, там было 40 семей, которые остались без пропитания, и молодежь этого района, вот, то есть молодежь Бахали и все другие, да, то есть неважно, то есть вот мы объединились и собирали продукты. Всем, во-первых, всех соседей оповестили о такой ситуации, когда у нас в семье, на районе 40 семей, что будем делать? И некоторые семьи просто продукты покупали, да, например, мы потом в коробку ставили, в магазин ставили коробку, куда продукты оставляли желающие. Это первый проект. И таким образом в течение месяца поддерживали эти семьи. Посещали 11 стариков, которые вместе сотрудничали с соцфондом, то есть с местными структурами обязательно. И второе, это молодежь совместно с поддержкой взрослых совместно проводили дезинфекцию. То есть в первое время очень было сложно, и уже когда начали что-то делать, мне кажется, это придало веру и надежду, что это временно, эти трудности, наоборот, помогли объединиться людям и помогать друг другу. Если так, то так. Какие предложения, то, конечно, сохранить такие пространства, это, я думаю, очень важно, да, например, то же самое, вот эти вебинары очень помогали, на самом деле, в течение года, которые были организованы International Alert и Госкомиссия, совещаться, делиться предложениями, идеями, поддерживать друг друга. Поэтому думаю, что вот это уже было сказано, сохранить эти пространства для взаимодействия, общения. И все равно это время, ситуация все время разная, меняется. Еще такой момент, знаете, мне кажется, наше общество еще столкнулось с фейковыми новостями. И даже в этом направлении, как, например, работать с информацией, что такое фейк, да? И думаю, вот учимся вместе с обществом, с людьми вообще в целом жить в новых реалиях и при этом стараться также быть активным и не терять надежды. Вот, спасибо большое. Раз и так. Да. Вам спасибо. Я думаю, вот эта замечательная мысль прозвучала о том, что большое общее горе, оно людей либо объединяет, либо разъединяет. Да? И хорошо, когда есть примеры того, что люди объединяются. Так, Успек Мурза, вы освободились? Да, немножко. У меня тоже есть Кыргыз-Альянс. Здравствуйте всем. Да, здравствуйте. Да, во время именно коронавируса одно из важных для нас было, чтобы мы хотели поддержать наше общество, да, вообще нашу страну, и поэтому мы через Инстаграм, через медиа, Facebook открыли такую группу «Дыхание жизни». И там мы открывали такое, там психологические консультации мы давали, некоторые тренинги давали, например, тема депрессия, страх, потому что многие люди были в страхе, в депрессии были, да, все дома. И одной из тем было, как выйти из конфликтной, да, как использовать вот конфликты на хорошую сторону, да. Таких тоже тема была. Через это мы могли охватывать 7 областей через медиа. Да? Это тоже было хорошее время. Но кроме этого, как и другие общины говорят, что помогали и гуманитарные помощи, продукты питания, медицинскими некоторыми вещами, да, маски и антисептики и так далее. Кроме этого еще было приобретено кислородный концентрат, и мы на разных общинах и выдавали и для других по улице, по селам, где мы живем, и помогали. Да. Одно из важных еще некоторых из наших общин член мы выслали на учебу, на бесплатный курс, чтобы они обучались на медицинскую такую первую помощь, да, чтобы они могли научиться там первую помощь оказать и так далее, да. Но это время действительно, как Малька тоже сказала, что это время объединило нас, и оно помогло нам ценить и друг друга тоже, да, что мы очень важны для друг друга. Это как пазл, да, как мы вместе мы делаем большую картину, как
Кыргызстан. Да, спасибо большое. Простите, у меня семинар был, поэтому я все-таки немножко вышел. Спасибо Ну, большое. спасибо вам, что вы поделились с нами вашими наблюдениями. И я думаю, мы потихонечку подошли к тому времени, когда слово подошло уже к Зайнабеддину Аджи. Да? Дело в том, что во время семинаров звучало много вопросов, касающихся именно ислама. Да? Там было, например, обсуждение, что если семейное насилие, то есть в Коране якобы сура, где написано «бейте непослушных женщин, пока они не станут послушными». Да? Как это быть? Касались, вот целые блоки вопросов были и по тому, как относятся к гуманитарной помощи, оказанию помощи другим людям из других религиозных организаций там, и так далее. Да? И иногда у нас не было квалифицированного ответа. И вот в этой связи, я думаю, присутствие Зайнабеддина Аджи это очень важно и как раз-таки поможет расставить и прояснить вот эти вопросы, которые носят все-таки несколько, может быть, и стереотипный характер. Да? Плахсизде. Так, у нас презентация на кыргызском языке, но у нас есть наш друг с International Alert, который нам будет помогать. Да? Он там идет как переводчик под ником, вот, но это Абдыкар Султанов. Вот, он будет нам помогать как раз переводить с кыргызского на русский язык. Вы, наверное, помните, да? Мы говорим на русском, когда там у нас был кыргызский перевод подстрочный. Да, это наш переводчик, ее зовут Рахат. Да? Это другой человек. Ой, я извиняюсь. Спасибо вам, Рахат. Я думаю, это хорошо. Абдыкар по умолчанию. Спасибо большое. Будет перевод, да, внизу. Спасибо. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары. Менин үнүм жакшы эле угулуп атабы? Жакшы. Жакшы. Рахмат. Эгерде бизди угуп отурган угуучулардын арасында орозо кармагандар болсо, орозо туткан орозолорун Алла Таала кабыл кылган болсун. Менин бүгүнкү сүйлөй турган темам ислам дини боюнча кайрымдуулук иштер, үй бүлөдөгү зордук зомбулук, ала качуу, кыз ала качуу, жана ден соолукка кам көрүү, вакцинация эмдөө боюнча болмокчу. Биринчиден мен бул темага кирерден мурун ушул нерсени белгилеп айтып койгум келет. Мына пандемия акыркы бир жыл ичинде коомчулукта аябай көп кайрымдуу иштер болгондугун биз мына соц тармак аркылуу дагы көрүп турдук. Өзгөчө анын ичинде диний уюмдардын дагы ушул кайрымдуулук иштеринде өзүндай бир топ салымдары, жакшы салымдары болду. Материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы түшүндүрүү иштери болду. Мына Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын дагы мындай бир топ жакшы иштери болгондугун айтсак болот. Ошолордон мисалы катары айта турган болсок, мына Кыргызстандагы бардык областтын казыяттары курмандык кесишип, ошол курмандыктын эттерин муктаж үй бүлөлөргө таркатышып, анан ошол пандемиядан эртерээк кутулуу ниетинде дуа, каалоо тилектер, дуалар кылынгандыгынан айтсак болот да. Эми негизинен кайрымдуулук иштер жөнүндө токтоло турган болсок, бул бир эле диний уюмдар эмес, андан сырткары баягы жеке адамдар тарабынан да аябай көп жакшы иштер жасалгандыгын айтсак болот. Мындай өзгөчө мына ошол пандемия учурунда аябай мындай түнү күнү кызмат кылган милиция кызматкерлерине, түнү күнү кызмат кылган медицина кызматкерлерине, өзгөчө аларга баягы тамак аш менен камсыздоо маселеси аябай орчундуу болуп турду. Ошол убактарда жеке адамдар тарабынан дагы өзгөчө мындай чоң жардамдар болду да. Мындан сырткары ошол мүмкүнчүлүгү бар инсандар адамдарга ошол бекер өздөрүнүн мындай чөнтөгүнөн маскаларды, кычкылтек, өзгөчө эң керектүү болгон аппарат, кычкылтек аппараттарын ошол мындай больницаларга, ооруканаларга жеткирип, камсыздоо боюнча мындай аябай жакшы иштер болду. Дары дармек аябай жетишсиз болгон учурлар болуп атты. Мына ушул учурларда дары дармек менен антисептик менен камсыздоо боюнча мындай
коомчулукта аябай жакшы иштер болгондугундай айтсак болот да. Бул аябай кубанарлык жакшы кайрымдуу иштер деп айта алабыз. Эми ислам дининде кайрымдуулук туурасында эмне деп айтылат? Бул аябай мындай кенен тема. Бул боюнча мындай айта турган сөздөргө бирок убакыттар болгондуктан мен мүмкүн болушунча мындай кээ бир гана аяттарды, кээ бир пайгамбарыбыздын айткан насааттарын, хадистеринен мисал катары айтып өтмөкчүмүн. Ислам дини өзгөчө кайрымдуулук иштерине өзгөчө маани берет. Колунда мүмкүнчүлүгү бар, бай инсандардын ошол муктаж адамдарга, ушундай материалдык мындай зарылдыкка дуушар болгон инсандарга өзгөчө мындай жардам берүүнү ислам дини үгүттөгөн дин катары айтсак болот да. Презентация жылбай атат. Эми аз жылдырам. И, коллеги, если у кого не видно субтитры, внизу есть на панели этого зума есть такой значок SS, да? Скрытые субтитры. Там надо самим настроить. Он сам не будет автоматически выскакивать, да? Если скрыты были субтитры, тогда вы их не увидите. Кому надо, пожалуйста, зайдите. Там есть такой значочек, там 2 буквы S, скрытые субтитры. И там надо включить их. Кечирим сурайм. Алу Имран, Кур'ан-ы Каримдеги Алу Имран сүрөсүнүн 92-аятында Алла Таала мындай деп буйрат: "Силер өзүңөр жакшы көргөн нерсени Алланын жолунда сактамайынча жакшылыкка жете албайсыңар. Силер эмнени кайрымдуулук кылган болсоңор, чындыгында аны Алла билүүчү" деген аят. Бул түздөн-түз ошол адамдарды ошол кайрымдуулукка үндөгөн аят катары, ушул аятты мисал катары айтсак болот. Демек, ошол бир адам эгерде колунда бар болгон болсо, мүмкүнчүлүгү бар болгон болсо, анда ал адам ошол башкаларга дагы жакшылык кылуу бул ислам дининде чоң бир сооп, чоң бир жакшылык, чоң бир кайрымдуу бир иш экендиги мына ушул Кур'ан аятында ачык айкын билдирилген. Ошол эле кийинки аятта Маадиш деген сүрөнүн 24-25 аяттарында Алла Таала мындай деп буйрат: "Алардын дүйнө мүлкүндө белгилүү акы үлүш бар, муктаждар жана сурагандар үчүн" деген аятта. Бул аяттын мааниси негизинен исламдагы зекет ибадаты менен түздөн-түз байланыштуу. Исламда 5 шарт бар. Ошол учурда бул исламдагы 5 фарз деп айтылат. Ошол исламдагы 5 фарздын бирөөсү колунда бар, мүмкүнчүлүгү жеткен бир мусулмандын муктаждарга ошол өзүнүн байлыгынан, өзүнүн мүлкүнөн белгилүү бир өлчөмдө бөлүшүүсү, же болбосо ошол кайрымдуулук кылуусу бул зекет болуп эсептелет. Негизинен эми буну зекетти мындай талдап отуруштун балким бул жерде мындай өнчө мааниси жок болсо керек, бирок ошондой болсо дагы кыскача айтып коюуну туура көрүп отурам. Зекет деген бул мисалы бир мусулман белгилүү бир байлыгы бар, белгилүү бир мүлккө ээ бир мусулман өзүнүн ошол байлыгынан, өзүнүн мүлкүнөн белгилүү бир өлчөмдө бир жылда бир жолу ошол муктаждарга берүүсү зекет болуп эсептелет да. Кийинки бул пайгамбарыбыздын бир хадисинде мынтип айтылат: бир мусулман көчөт эгип, анын мөмөсүнөн бир инсан же Алланын жараткан кайсы бир макулугу жесе, сөзсүз түрдө ал адам үчүн садага болот. Исламда зекеттен сырткары садага деген дагы кайрымдуу бир иш бар. Садага дагы бул исламда чоң ибадаттардан эсептелет. Зекеттен садаганын айырмасы айта турган болсок, зекетти бул ошол жалаң гана бай адамдар гана бере турган болсо, же болбосо ошол бир жылда бир жолу гана бериле турган бир кайрымдуулук болгон болсо зекет. Ал эми садага бул садага бериш үчүн сөзсүз түрдө бай болуш шарт эмес.
мүмкүнчүлүгү жеткен абалда ошол жетишинче башка адамдарга жакшылык кылган болсо, кайрымдуулук кылган болсо, ошол садака болуп эсептелет. Эгерде мындай бир нерсе бергенге мүмкүнчүлүгү такыр жок болгон болсо, мындай моралдык жактан дагы эгерде башка адамдарга мамилеси жагынан дагы эгерде жакшылык кылган болсо, бул дагы садака болуп эсептелет. Мисалы пайгамбарыбыздын бир хадисинде айтылат, бир мусулмандын башка адамдарга жылмайышы дагы садака деп айтылат да. Же болбосо дагы пайгамбарыбыздын бир хадисинде мынтип айтылат, эгерде жолдо тикенек жаткан болсо, жолдо бир таш жаткан болсо, ошол адамдарга тоскоолдук жараткан бир нерсени ошол жолдон алып коюу дагы садака деп айтылат да. Демек садака деген бул ошол Алла жолунда башка адамдарга жасалган кайрымдуу иш, жакшы иш деген мааниде исламда өзгөчө мындай ибадат болуп эсептелет. Бул хадисте айтып атат, эгерде бир мусулман көчөдө эгип ошол мөмөсүнөн бир инсан же болбосо кайсы бир жаратык пайдаланган болсо, бул дагы садака деп. Мисалы, эгерде бир адам бир көчөт эгип, ошол көчөт чоңоюп дарак болуп, анан ошол дарактын мөмөсүнөн, ошол дарактын көлөкөсүнөн башка инсандар пайдаланган болсо, бул жерде мындай дин каралбайт. Мисалы, ошол бир мусулман эккен дарактан ким болсо дагы пайдаланса боло берет да. Ал жерде динине, улутуна, түсүнө каралбайт да. Ошондуктан же болбосо бир эле инсандар эмес, ошол өсүмдүктөн, ошол дарактан башка жаныбарлар да пайдаланган болсо, ошол өсүмдүктүн мөмөсүнөн канаттуу куштар да пайдаланган болсо, бул дагы садака болуп эсептелет. Буну ислам дининде садакаи жария деп атап коет да. Садакаи жария деген бул баягы бир эле жолу жасалган кайрымдуу иш эмес, ошол жасалган бир садаканын артынан токтобостон уланып турган жакшылык, жакшы иш, же болбосо сооп иш садакаи жария деп аталат. Пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде мынтип айтат, инсан өлгөндө мына ушул үч нерседен сырткаркы амалдарынын сообу токтойт. Садакаи жария, пайдаланылган илим жана артынан кылынган жакшы дуа. Же болбосо ошол перзенттери тарабынан кылынган дуа, бул бир адам бул дүйнөдөн кайтыш болгондон кийин дагы токтобостон сообу тийип турган жакшы иштер, садака деп айтылат. Бул жерде өзгөчө биз белгилеп айта турган садакаи жария жөнүндө токтоло турган болсок, садакаи жарияга аябай көп нерселерди мисал катары берсек болот да. Мисалы, эгерде кайсы бир элдерде, кайсы бир коомдо мындай бир сууга муктаждык болуп аткан болсо, ошол жерге барып будук казып суу чыгарган болсо, бул дагы садакаи жария. Баягы сообу, жакшылыгы мындай үзгүлтүксүз уланып туруучу бир кайрымдуу иш катары. Же болбосо кайсы бир коомдо мектеп жетишсиз болуп аткан болсо, ошол жерге мектеп куруп берген болсо, бул дагы ошол пайгамбарыбыз айткан садакаи жарияга кирет. Же болбосо кайсы бир коомдо оорукана жетишсиз болуп аткан болсо, ошол оорукана куруп берген болсо, бул дагы садакаи жария. Же болбосо кайсы бир айылда, кайсы бир жерде жашаган адамдар көпүрөгө, жолго муктаж болуп аткан болсо, мына ушуларды ким куруп бере турган болсо, ушулардын баардыгы исламда садакаи жария деп аталат. Кийинкиси, ошол пайгамбарыбыздын мезгилинде белгилүү сахабалардан Азирети Умар пайгамбарыбызга келип сураган: мен өзүмдүн бакчамды, багымды адамдардын пайдалануусу үчүн багыштоону каалаймын. Ошол боюнча мага жол көрсөтүң деп пайгамбарыбыздан сураганда, пайгамбарыбыз: кааласаң, ошол бакты вакф кыл жана жемишин садака кыл таркат деп айткан да. Бул жерде вакф деген сөз жөнүндө да бир аз айтып коеюн. Вакф деген бул Алланын ыраазычылыгы үчүн сатпоо шарты менен адамдарга жакшылык кылуу, же болбосо адамдарга багыштоо.
деген маанини билдирет. Бул пайгамбар Мухаммед алейхиссалам учурунда эң алгачкы жолу вакф деген түшүнүк пайда болгон. Жана ошол вакф деген түшүнүк кийинки мезгилдерде жана ошондой эле азыркы күндө дагы аябай өнүгүп, азыркы күндө чоң фондторго айланган десек болот да. Бул жерде мисалы жана биз садака жария деп айтпадыкпы? Эгерде бир адам кайсы бир жерде суу жок болсо, ошол жерде суу чыгарып койгон болсо, ошол эле учурда ошол кылган иши вакф деп танытылат да. Ошол вакфтан ким болсо да пайдаланса соо тие берет. Сөз түрдө мусулман болуш шарт эмес. Башка диндин өкүлдөрү дагы ошол мисалы бир мусулман суу чыгарган болсо, ошол суудан пайдаланса, бул дагы кайрымдуу же болбосо жакшы сооп иш катары бааланат. Пайгамбарыбыздын дагы бир башка бир хадисинде адамдардын эң жакшысы башка адамдарга эң пайдалуу болгону деп, ошол жакшылык кылууну, адамдарга кайрымдуу иштерди жасоону пайгамбарыбыз насаат катары айтып өткөн. Кийинки экинчи биздин сөз кыла турган маселе эң актуалдуу деп койсок да болот. Ошол коомчулуктагы үй бүлөдөгү зордук, зомбулук, кыз ала качуу маселеси. Өзүңүздөргө маалым, үй бүлө маселеси аябай маанилүү маселе. Үй бүлөдөгү тынчтык, үй бүлөдөгү биримдик, үй бүлөдөгү жакшылык бул коомдогу бардык нерселерге түз байланыштуу экендигин айтсак болот. Үй бүлөдөгү тынчтыкты ошол мамлекеттин бүтүндүгү менен дагы байланыштырсак болот. Мамлекеттин тынчтыгы менен дагы байланыштырсак болот. Ислам дини үй бүлөгө өзгөчө маани бергендигин айтсак болот да. Бул боюнча аябай көп аяттар бар. Пайгамбарыбыздын көптөгөн бул боюнча айткан хадистер бар. Эми алардын бардыгына биз балким бул жерде кеңири токтоло албайбыз, бирок кээ бир аяттарды, кээ бир хадистерди мисал катары айтсак болот. Мисалы Курандагы Ниса сүрөсүнүн 19-аятында Алла Таала мындай деп буйрат. Аялдар менен сылык сыпаа жашагыла. Эгер аларды жаман көрүп калсаңар да катуу тийбегиле. Анткени Аллах силер жаман көргөн нерседе көп жакшылыктарды катып койгон болушу мүмкүн деп Алла Таала өзгөчө белгилеп айткан. Бул жерде белгилеп кое турган бир нерсе бар да. Мисалы Алла Таала адам эркекти аял затына караганда физиологиялык жактан дагы да күчтүүрөөк кылып жараткан. Ошондуктан коомдо көпчүлүк учурда ошол көбүрөөк аялдар эркектерден бир запкы көргөн учурлар кездешет. Зордук зомбулук көбүрөөк эркектер тарабынан болгондугу бул бардыгыбызга маалым да. Ошондуктан мына ушул аятта ачык айкын билдирип тургандай, Алла Таала эркектерге өзгөчө эскертүү берип атат да. Аялдар менен жакшы мамиледе жашагыла, аларга сылык сыпаа мамиле көрсөткүлө. Алар эгерде аларда кандайдыр бир силерге жакпаган бир сыпат, же болбосо силерге жакпаган бир жагы болсо, дагы аларга катуу тийбегиле. Балким Алла Таала силерге башка жагынан жакшылыктарды бериши мүмкүн деп, зордук зомбулукка, ошол үй бүлөдөгү өзгөчө мындай бир чыр чатакты чыгарбоого, болтурбоого мындай бир эскертүү иретинде мына ушул аятты бизге жиберген. Пайгамбарыбыздын дагы бир башка бир хадисинде ушул эле аятка үндөш, бир киши жубайын жек көрбөсүн, эгерде өзүнө жакпаган мүнөздөр болсо, сөз түрдө жага турган мүнөздөрү да бар деп пайгамбарыбыз дагы ушул аялдарга мындай бир өзгөчө мындай көңүл бургандыгын айтсак болот. Ошол өзгөчө аялдарга сылык сыпаа, жакшы мамиле кылуу керек экендигин пайгамбарыбыз өз насаатында айтып өткөн. Жана пайгамбарыбыздын дагы бир башка хадисинде мынтип айтылат: момундардын ыйманы жагынан эң кадыр бактуусу адеп ахлактуу болгондор. Силердин эң кайрымдууңар аял затына жакшы мамиледе болгонуңар деп пайгамбарыбыз дагы ошол өзгөчө ошол мусулмандарга кайрылып атат. Мусулмандардын ичинде эң кадыр бактуулар булар адеп ахлактуулар. Ошол адеп ахлактуулардын ичинде эң кайрымдуусу булар аялдарга, аял затка
жакшы мамиле кылгандар деп, ошол аял затына өзгөчө жакшы мамиле кылууну бардык нерседен жогору койгондугун билсек болот. Пайгамбарыбыздын дагы бир башка хадисинде айтат, аялдарды улуг адамдар урматташат, аларды төмөн адамдар гана кордошот деп пайгамбарыбыз белгилеп айтат да. Бул жерде аялдарды улуг адамдар дегенде улуг адамдар кимдер? Улуг адамдар булар билимдүү адамдар. Улуг адамдар кимдер? Улуг адамдар булар адептүү адамдар. Улуг адамдар кимдер? Улуг адамдар маданияттуу адамдар. Демек, билимдүү, маданияттуу, адептүү адамдар гана аялдарды урматташат. Ал эми билимсиз, маданиятсыз, адептсиз адамдар гана аялдарды кордошот деп атат да. Ошону менен бирге ислам дини билимдүү болууга, адеп ахлактуу болууга, маданияттуу болууга ар дайым үндөп келет. Пайгамбарыбыздын дагы бир башка хадисинде эркектердин аялдарында акылары болгондой эле, аялдардын да күйөөлөрүндө белгилүү бир мыйзам чегинде өз акылары бар деп пайгамбарыбыз өз хадисинде айткан. Бул жердеги аял менен эркектин ортосундагы бири-бирине болгон жоопкерчилик жөнүндө айтылган. Буну мындай кичине ачып айта турган болсок, эркектин аялдардын күйөөлөрүндөгү акылары кандай дегенде, аялдын күйөөлөрүндөгү акылары биринчи орунда ошол аялды тамак аш менен камсыздоосу, ошол аялды кийим кече менен камсыздоосу, ошол аялды үй менен камсыздоосу, жана ошондой эле ошол аялын жакшы тарбиялоосу, аялына татыктуу билим берүүсү, дагы эң негизгиси ошол аялын мындай бир өзгөчө сый урмат көрсөтүү бул ошол аялдын өзүнүн күйөөсүндөгү акысы болуп эсептелет. Ал эми күйөөсүнүн аялындагы акысы эмне дегенде, күйөөсүнүн аялындагы акысы бул биринчилерден болуп, ошол күйөөсүнүн тапкан каражатын, акчасын үнөмдүү каржылоо. Жана ошондой эле балдарды тарбиялоодо күйөөсүнө жардамдашуусу. Дагы эң негизгиси ошол аял затынын өзүнүн абийирин, өзүнүн ар намысын дагы мындай бир сактоосу ошол күйөөсүнүн аялындагы акылары болуп эсептелет. Дагы бир пайгамбарыбыздын башка бир хадисинде мынтип айтылат: аялыңардын намыстуу болушун кааласаңар, башка бирөөнүн аялдарына көз артпагыла деген пайгамбардын хадиси. Эми бул жерде дагы белгилеп айтып кое турган нерсе, аял затынын эң бир баалуулугу бул ошол аялдын абийири, аялдын ар намысы болуп эсептелет да. Ошондуктан бир эркек, бир инсан өзүнүн аялынын ар намыстуу болушун кааласа, демек башка аялдарга да ошондой көз карашта болуш керек. Демек башка аялдарга да мындай бир намыс менен алардын абийирин мындай бир доо кетирбегендей мамиле кылуу бул ошол исламдагы эң негизги мындай бир амалдардан болуп эсептелет. Пайгамбарыбыздын дагы бир башка хадисинде силердин аял затка карата милдетиңер жогоруда дагы бул жөнүндө айттык. Мезгилдин үрп адаттарына жараша азык зат, кийим кече жана башка нерселер менен камсыз кылуу. Бул жерде кыскача айтып кое турган нерсе, мисалы ар бир элдин өзүнүн үрп адаты бар, ар бир мезгилдин шарттары бар. Ошол ар бир мезгилдин шарттарына, ар бир элдин өздөрүнүн баалуулуктарына, үрп адаттарына жараша ошол эркектердин өздөрүнүн ошол аялдарын камсыздоосу болуп эсептелет. Эң негизгиси пайгамбарыбыздын дагы бир башка хадисинде өз макулдугун бермейинче жесир аялга, өз уруксатын бермейинче турмушка чыга эле кызга нике кыйдырылбайт деп пайгамбарыбыз айткан. Бул хадисти биз жанагы өзгөчө мына азыркы учурларда дагы кездешип аткан кыз ала качуу менен байланыштырсак болот да. Ислам дининде
аял затынын ыраазычылыгы болбой туруп нике болбойт. Аял затынын ыраазычылыгы болбой туруп турмушка берилбейт. Аял заты ошол турмушка чыга турган кыз өзүнүн ыраазычылыгы болсо гана, ошондо гана ал турмушка чыкканга уруксат берилет. Мисалы, азыркы күндө кыз ала качууну биздин улуттук баалуулук менен байланыштырып, үрп-адат катары, салт катары айткандар дагы кездешет да. Буну мен өз мындай туура эмес деп эсептей элем. Себеп дегенде бул салт эмес. Буну биз кантип түшүнөбүз? Биздин ата-бабаларыбыз өтмүштө ошол мезгилдеги кээ бир шарттарга байланыштуу мына ушул кыз ала качуу башкача форматта болгондугун айтсак болот. Азыркындай мажбурлоо жолу менен, зордук зомбулук менен алып качуу бул биздин тарыхыбызда, биздин салтыбызда болгон эмес. Ошондуктан биздин мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында кыз ала качуу бул чоң кылмыш эсептелгендей эле салтыбызда да жок. Ошондой эле ислам дининде дагы бул нерсеге өтө катуу тыюу салынган. Пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси менен ушул аял затына байланыштуу маселени жыйынтыктайбыз. Кыямат күнү катуу азап көргөндөр дүйнөдө адамдарга эң көп азап бергендер. Мына хадисте ачык айкын айтылгандай эле, демек адамдарга зордук зомбулук кылуу бул эң чоң күнөө болгондой эле, кыямат күнүндө дагы бул эң көп азап тарта турган, азапка себеп боло турган бир иш экендигин айтсак болот. Кийинки эң акыркы биздин айта турган маселе ден соолукка кам көрүү, эмдөө маселесине токтолобуз. Ислам дини ден соолукка өзгөчө көңүл бурат. Алла Таала адам баласына өзүнүн ден соолугун аманат катары берген. Ошол ден соолугуна кам көрүү, ден соолугун ар кандай зыяндуу нерселерден сактоо ар бир адам үчүн милдет болуп эсептелет. Бакара сүрөсүнүн кечиресиздер. Бакара сүрөсүнүн 195-аятында Алла Таала мындай деп буйрат: өзүңөрдү өз колуңар менен отко таштабагыла, чындыгында Аллах жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт. Мына ушул аятты азыркы күндөгү пандемия менен дагы байланыштырсак болот да. Себеп дегенде азыркы күндө бизге саламаттык сактоо кызматкерлери бизге эскертип атат. Мына ковидтен этият болгула, ковидтен сактануш үчүн маска тагынгыла, аралыкты сактагыла, колуңарды таза жуугула деп эскертип берип атат. Демек, биз ошол нерсеге баш ийишибиз керек, ошол врачтардын айткандарына амал кылышыбыз керек. Эгерде ошол врачтардын айткандарына амал кылбай турган болсок, демек мына ушул аятка туура келет да. Өзүңөрдү өз колуңар менен отко таштабагыла деген аят. Кийинки аятыбыз деле ушул аят менен үндөш. Ниса сүрөсүнүн 29-аятында өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө. Акыйкатта Аллах силерге мээримдүү. Жана жогоруда да айткандай, адамдын ден соолугуна зыян келтирүүчү кандай нерсе болбосун, ошолордун бардыгына ислам дининде тыюу салынган. Жана ошондой эле бир адамдын өзүнүн жанын кыюусу да ислам дининде чоң күнөө болуп эсептелет. Кийинки пайгамбарыбыздын бир хадисинде мынтип айтылат: бир жерде чума оорусу бар экенин билсеңер, ал жерге барбагыла. Өзүңөр жашаган жерде чума оорусу болсо, андан качып сыртка чыкпагыла. Мына ушул пайгамбарыбыздын ушул хадиси мына азыркы учурдагы пандемия, карантин учуру менен аябай бир байланыштуу экендигин айтсак болот да. Себеп дегенде ошол учурда дагы мына ушундай жугуштуу оорулар болгондугун билсек болот. Ушул хадистен пайгамбарыбыз эмне деп атат? Эгерде ушундай жугуштуу оору бар экендигин билсеңер, ал жерге барбагыла. Эгерде өзүңөрдөн чыккан болсо, анда сыртка чыгып башкаларга жуктурбагыла деп ушундай насаатын айткан. Анан пайгамбарыбыз дагы бир ушул ден соолукка байланыштуу бир хадисинде мынтип айтат: инсандардын көпчүлүгү эки ырыскынын баркын билишпейт. Бирөөсү ден соолук, экинчиси бош убакыт. Чындыгында биз
пенделер, биз инсандар ден соолуктун кадыр баркын билбейбиз. Качан гана биз кайсы бир ооруга чалдыкканда же болбосо ооруп калган учурда гана ошол ден соолукту ойлоп, ден соолуктун баркына жетебиз да. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтып атат, ден соолукту качан ооруп калганда эмес, ооруп калганга чейин ошол баркын билгиле, жана ошондой эле ар кандай ошол зыяндуу нерседен сактангыла деп. Пайгамбарыбыздын дагы бир башка бир хадисинде кимдин маанайы жакшы, дени сак жана күнүмдүк жей турган азыгы бар болуп күндү баштаса, дүйнө рызкылары ал адамга берилгендей деп айткан. Бул жерден эмнени түшүнсөк болот? Бул жерден пайгамбарыбыз айтып атат, эгерде ким бир күндү ден соолугу бекем, сак саламат баштаган болсо, ал үчүн ошол күндөгү эң чоң рызкы, эсеби жок рызкы ошол жетиштүү деп атат да. Пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде айтат, Алладан сак саламат болуудан да жакшы нерсени каалоо болгон эмес. Бул жерден эмнени түшүнсөк болот? Пайгамбарыбыз айтып атат, Алладан эң көп сурай турган нерсе, эң биринчи сурай турган нерсе бул ден соолукту бекем болушу. Ошол оорудан оолак болууну суроо бул бардык нерседен жогору турарын пайгамбарыбыз бизге ушул эскертүү иретинде айтып атат. Анан акырында айта турган нерсе бул вакцинация, эмдөө маселеси. Коопчулукта бул жөнүндө эки түрдүү кайчы пикирлер азыркы күндө дагы уланып келе жаткандыгын айтсак болот. Кээ бир адамдар вакцинацияга мындай бир оң көз карашта болгон болсо, кээ бир адамдар ага ишенбөөчүлүк көрсөтүп, вакцина эмдөөдөн өтпөй тургандыгын айткандар дагы бар да. Эми буга биз өзгөчө Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын дагы бул боюнча мындай чечимине же болбосо ушул эмдөө боюнча көз карашына дагы биз карашыбыз керек. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы эмдөө боюнча ушундай чечим кабыл алган. Эгерде Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги кандай чечим кабыл алган болсо, биз ошого макулбуз. Биз ошол чечимге баш ийебиз деген муфтияттын ушундай бир билдирүүсү бар. Демек, эгерде Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги мына ушул эмдөө боюнча өзүнүн мындай бир алгоритмин элге түшүндүрүп, анын ушул адамдарга пайдалуу экендигин айткан болсо, демек биздин ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы муфтият бул нерсеге мындай уруксат берет деп айтсак болот. Бул жерде биздин Равшан ажыбыз дагы отурат, ал киши дагы ушул эмдөө боюнча эгерде кошумча пикирин айтса болот. Мен сөзүмдү Кыргыз элинин эң улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөзү менен жыйынтыктамакчымын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сизге чоң рахмат, Зайнабин ажым. И бизге как раз Равшан ажы кошулган турбайбы? Ассаламу алейкум, Равшан ажы, кандайсыз? Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Бардыгыңарга салам. Орозоңуз кабыл болсун. Анан ушу сизге да ушундай суроолорда токтолуп калган экен да. Бериңиздер. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы ушу пандемия COVID-19 болуп атканда эмне жумуш кылды, кандай ушу мындай айткандай сунуштар бүгүнкү бийликке берип коесуңарбы, эмне кылыш керек, кандай ушу жалпы ден соолуктар жалгыз эле мусулмандардыкы эмес, жалпы кыргыз элдин ден соолугу кайсы жол менен сактаса болот. Анан да мындай маселе чыгып атканда, мисалы журналисттер, дарыгерлер өзлөрү айтып атат да, кээде алар деле мисалы кызыл зонада иштегендерде аларга мисалы психология тарабынан жардам аларга керек болчу дейт. Ошондой сабактар да жок болгон экен дейт да. Ар кандай болгон экен да, ар бир ушу адам мейли ушундай жалпы айтып аткандай жардам берилип атканда ун таратып май жана эмелерчи. Анан ушу мындай айткандай адамдан адамга айтылган сөздөр жеткен жок экен да.
Вот, аны кантип иштесе болот? Баягы вот баары Голливуд фильмдерди көрүп атпайбызбы? Там бирдеме болсо эле сразу психологко кайрылат да алар. А бизде андайлар жок экен. Ооба. Рахмат. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, жалпы коллегалар? Албетте 2019 жылгы бул 20 жылы COVID-2019 дүйнө жүзүндө адамдарды түйшөлттү. Эми Кыргызстан бул оор күндөрдү башынан өткөздү. Биринчи жолу болгондуктан албетте көп түшүнбөстүктөр болду. Биринчиси бул адамдардын бул ооруга ишенбестиги болду. Экинчиси мен ойлойм бул жерде адамдардын паникага түшүүсү болду. Ошол биринчи ишенбестик болуп, кийин стосап күчөп кеткенден кийин паникага түшүү болду. Мына ошондой көйгөйлөрдү баштан кечирдик. Но эми бул жерде муфтият эмне иш чара көрдү? Албетте муфтият эл катары бардык мындай элден калбастан колдон келишинче өзүнүн жардамын, материалдык, моралдык жардамын элдерге көрсөтүп турду десек болот. Эмне кылдык биз? Биринчиден эми ошол өзүбүздүн YouTube канал аркылуу, телевидение аркылуу, биздин Instagram, Facebook баракчаларыбыз аркылуу негизи биз маалымат тараттык. Маалымат таратып жардам бердик мамлекетке. Себеби бизге ошол саламат сактоо министрлиги тарабынан ошол атайын берилген сактык эрежелерин түшүндүрүү иш чарасы бизге сунушталды. Биз мечиттерде ошол маска тагып келүү, ошол колдогу антисептикалык каражаттарды колдонуу, ушундай маселелерди биринчи түшүндүрүү маселелерин көрдүк. Эң негизгиси биз Кыргызстан мусулмандар дини башкармасы жана алымдар кеңеши атайын чечимдерди кабыл алып бердик. Бул дегени ошол антисептикалык каражаттарды колдонуу уруксат экендиги. Бул да составында спирт аралашкан болуп атпайбы? Ошол заттын колдонушу бул эч кандай даратты бузбастыгы жана бул колго тийип аралашма болуп анан аба менен учуп кеткендиги себептен бул жарактуу экендиги чечим чыгарып берилди. Экинчиси, мечиттерде 1,5 метрдик аралыкты сактап намаз окуудагы уруксат чечимдерин кабыл алып бердик. Андан тышкары ошол өтө абал курчуган мезгилде ас-солату фир-рихал деген чечим кабыл алдык. Бул дегени намаздар ар бир адамдын өзүнүн жайында болсун. То есть жамааттык намазга келбей турууга атайын чечим кабыл алдык. Массовый жамааттык намаздар мечиттерде болгон жок. Андан сырткары каза болгон адамдарды жууп, кепиндеп, мүрзөгө коюу маселеси боюнча дагы журтка, элге, мусулман калкына биз атайын фатваларды, чечимдерди кабыл алып бердик. Кантип коронавирус менен каза болгон адам кантип жуулат? Бул ошол эле мезгилде жуучу адамдардын коопсуздугу, аларды сөөгөн жерге жашыруучу адамдардын коопсуздугу, ал жерде аны узатууга келген адамдардын коопсуздугун баардыгын эске алган абалда атайын ошол эле мезгилде каза болгон адамга дагы ызаат көрсөтүү менен биргеликте ушундай фатва, чечимдерди кабыл алып бердик. Ошол эле учурда ошол адам каза болгон жерге берүүдө массалык эл топтолбослугу үчүн атайын видеоролик тараттык. Мечиттерде постерлерди чыгардык. Мечиттердин микрофондору аркылуу үйдө болгула деген чакырыктар жасалды. Атайын усилитель звуктар менен элди кыдырып үйдө отуруу маселелери каралып, ушундай мамлекет менен коомдук уюмдар менен жалпы эл менен биргеликте ушул пандемия шартынан чыгып кетүүгө Кыргызстан мусулмандар дини башкармасы ошондой колунан келген иш чараларды көрсөттү. Анан эң негизгиси эми бул YouTube канал аркылуу адамдарды алек кылуу, буларды жанагындай паникага алдырбоо, ошондой эле үйдөгү зордук зомбулуктун алдын алуу, үйдө болгон мезгилде үйдө адамды алаксытып бир нерсе менен алек кылып туруу максатында идеологиялык жактан адамдарга мындай иш жүргүзүлдү. Кандай бул ошол адам эми бош болгондон кийин, буларга иши жок болгондон кийин ар түрдүү зордук зомбулуктарга барып атты. Социалдык сеттерде фейковый маалыматтарга, ушундай бир ар нерсеге чыр чатактар көп аралашып атышты да. Ошон үчүн адамдарды мындай мезгилде туура чечим кабыл алууга, шартты туура түшүнүүгө багытталган үй бүлөлүк баалуулуктар, адамдык баалуулуктар жөнүндө жана кайрымдуулуктар жөнүндө
Gün сайын 2-3'төн түз эфир ар түрдүү передачаларды алып барылып туруп атты. Ну, албетте, элге ыраазычылык билдирсек болот, элден айлансак болот, туура түшүнүп, туура кабыл алып, албетте кемчилдиги бар эми. Но основной бардыгы маселени туура түшүнүшүп, ушул кайрымдуулук жаатында абдан жакшы жардам беришти, угуп беришти, элибизге ыраазычылык билдиребиз. Күч бирдикте, эл бирдикте болуп, мына ушул кыйынчылыкты бир аз жеңип өткөн болдук. Бирок азыр дагы эле болсо абал туруктуу боло элек анча. Себеби азыр дагы күнүндөгү маалыматтардын баардыгы бизди кооптондуруп жатат. Ошондуктан дагы да болсо бүгүнкү күндө биз ошол мечиттерибизде кайрадан эле 1,5 метрдик аралык, маска колдонуу режими, антисептикалык каражаттар, ошол шарттарды сактоо менен иштерди алып барып атабыз. Ал эми азыркы мамлекетке айта турган кеп кеңештер деген эмнени айтмакпыз эми. Ошондой учурда бири-бирибизди каралабай, мамлекетке ишеним көрсөтүшүбүз керек. Ошондой мезгилде мамлекет дагы бардык жарандарды, активисттерди, диний уюмдарды, коомдук уюмдардын бардыгын күчүн бириктирип, эске алып, мындай оперативдүү, мындай ылдам иштегенге жакшы болот. Бул маалымат таркатууда дагы. Анан экинчиси, мен башында айтып кеттим го, бири-бирибизди күнөөлөбөй деген. 2020-жылдагы пандемиянын башы көрсөттү. Пандемиянын башында биз бардыгыбыз бири-бирибизди күнөөлөгөнгө өтүп алдык. Крайний издеп туруп алдык. Ким муну алып келди, ким кылды деп. Анан башында ушул ажыдан келгендерге, умрадан келгендерге абдан катуу басым жасалды. Күнөөкөр кылып, бир эле ушул умрадан келгендер гана ушул ооруду алып келди деп аларды коомдон бөлүп коюп, мындай кандайдыр деңгээлде бир дискриминациялык мамиле да болду десек болот. Но ошол дагы бир өзүнчө бир туура эмес көрүнүш болду. Мындан биз сабак алышыбыз керек. Эмне кылышыбыз керек? Биз адамдарды мындай күнөөлүү издебей, ушул моментте бириге калып, мамлекетпи, коомдук жаранбы, жарандык коомбу, диний уюмдарбы, баардыгыбыз биргеликте дароо ушул маселени колго алууга арбитр болуш керек деп айтат элем. Ошону мен айтам. Сизге чоң рахмат. Мындай абдан жакшы, чын эле маанилүү сөздөр чыгып калды. Албетте бизде деле ушундай тамашалаппы тигеми депти, как раз ушу ажылыктан келген балды биздин жарандарыбызды соц тармактар аркылуу деле чыгып калган экен. Андай деле бар, чын эле ушундай болгон. Тилекке каршы мындай көп эле ушул жарандык активисттер ага көңүлүн бурбай эле тамашалап жүрүшкөн да. Тамашалаппы, бастык көрсөтүппү кимдер. Албетте бул бүгүнкү күнгө чейин чоң маселе катары калып атат. Себеби бизде жакында деле ушул ажылыкка дагы барган мүмкүнчүлүктөр деле ачылса, албетте аны деле бизде деле дагы бир биздин деле жарандарыбыз барат го. Буюрса негизи тиякта Сауд Арабия өзгөчө жаңы эрежелер киргизилген. Мисалы ПЦР вакцинаны алгангабы, ар кандай кагаздарды толтуруп эле, то есть мындай өзгөчө эрежелер бар, алар киргизилген. Албетте аны деле колдонуп, албетте биздин жарандарыбыз барса деле негизи жакшы болот эле. Вот ошону каратканда бизде дагы вот Жунус мырза бияктасызбы? Бизди угуп, биякта. Я вас слушаю, Сергей Николаевич, мне что-то неудобно, я за рулем ехал, поэтому... Хорошо. Ну, да, мы непосредственно примем и будем действовать со всеми, которые были предложены. Если вы за рулем, давайте вот так сделаем. Мы просто уже подходим к завершению нашего вебинара. Поэтому думал, сможете сказать заключительные слова как представитель Госкомиссии по делам религии. Но если вы за рулем, чтобы не создавать аварийную ситуацию, наверное, мы можем перейти сразу к Айпери, да? Как думаете, коллеги? Хорошо, спасибо.
Спасибо большое, уважаемые участники, урматтуу катышуучулар, сиздерге чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат, өзүңөрдүн убактыңарды бөлүп бердиңер. Негизинен биз дагы айтып кетчү нерсе, диний уюмдардын лидерлери ушул ковид учурунда эң мындай негизги ролду ойнойт, бириктирүү максатында жана профилактика учурунда дагы эң чоң сөздөрдүн мааниси аябай чоң деп эсептейбиз. Ошондуктан ушул проекттин алкагында бүгүнкү вебинарыбыз акыркы болуп чыкты. Сиздерге чоң ыраазычылыгымды айтам. Уважаемые участники, спасибо вам большое. Благодарим вас за ваше участие. Сегодняшний вебинар является финальным вебинаром нашего проекта. И, как я уже сказала ранее, что значение и влияние религиозных организаций, лидеров очень важно в наш период, в период реагирования на ковид, борьбы с этим вирусом, ну и, конечно же, как еще и объединяющий фактор в период нестабильной ситуации в нашем социуме. Да? Поэтому благодарность каждому из вас. Спасибо большое, уважаемый модератор Шародил Агай, за вашу тоже модерацию. И запись сегодняшнего вебинара будет доступен в наших социальных сетях. Спасибо вам большое. Вам спасибо. И, как Айпери сказала, в принципе, завершается только цикл онлайн-вебинаров, да, и дискуссии онлайн, но не завершается работа International Alert, и я верю, искренне верю, что мы продолжим общаться уже в других форматах и, возможно, по другим темам. Поэтому спасибо всем большое. Я тоже могу добавить, да, что-то? Я вот уже остановился. Конечно. Если не создаете аварийную ситуацию на дороге. Остановился нормально. Спасибо большое, уважаемые члены религиозной организации, за лебнаджи, сизге рахмат. Ислам динидеги бул көз карашын, коомдугум маселелерге болгон көз карашы боюнча бөлүшүшүңүзгө. И мы, несомненно, как государственный орган, реализующий религиозную политику, примем ваши рекомендации по работе не только в рамках COVID, но и вообще в целом, исходя из общественных проблем. И мы в дальнейшем, не только в рамках этого проекта, в рамках других проектов тоже будем работать тесно с вами, с вашим участием. И также благодарен то, что вы активно так принимаете участие ко всем нашим мероприятиям. И надеемся, что мы будем дальше продолжить нашу работу. И желаю вам всего наилучшего. Спасибо большое. Ну, вам спасибо. И напоследок, наверное, надо пожелать людям, которые постятся, держат Великий пост, с тем, чтобы оразаны кармагандар, ак ниетмен кармагандар, албетте оразаңар кабыл болсун, жакшылыкта жолугушуп жүрөлү. Кабыл болсун. Спасибо. Всего доброго, всем хорошего дня, до новых встреч. Доброго, до новых встреч. Спасибо. Малика вышла, да, уже? Ну, хорошо.